карама. Кутмантаң, достор. О, Айуша, сен бизге тамак алып келдиң бе? Ооба, биздин дачанын чемичкелери. Кабыгын жерге таштабай, баштыкка салгыла. Алгыла. Коба, баштыкты ортого койсоң, биз да салалы. Кел. Көбүрөөк сал. Коба, сен булгап атасың, антпечи? Сен ушунталбайсың да. Карасаң, азыр огускандай кетет. Кыйраттың. Коба, оозуңа жабышып, кир болуп калды баары. Эми аларды кайра салганга болбойт. Жата берсин. Жок, рахмат. Жүргүлө жылгая ойнойбуз. Ушу менен быйтыктар жерде калган чемичке жөнүндө унутуп коюшту. Карасыңар, бир нерсе өсүп калыптыр. Кызык, бияка муну ким өстүргөн? Сыягы бирөө чемичке таштаса керек да. Күн карама өсүп калыптыр. Мен баарын чогулткам. Демек, баарын эмес. Бирок бул жер көлөкө экен. Бирөө жарымда басып алышы мүмкүн. Анда аны башка жерге көчүрсөк болобу? Болот. Тетигил аянчанын орто ченине. Бирок аны багыш керек. Айланасын тосуп, тегерегине гүлдөрдү да өстүрсө болот. Биз багабыз, сиз бизге үйрөтсөңүз. Ошентип быйтыктар өсүп келе жаткан чемичкени папести багып, өстүрө башташты. Арадан көп убакыт өтпөй эле күн карама өсүп чоңойду. Ой. Ал биздин чемичкени жеп атат. Демек чемичкебиз бушайын дептир. Чымчыктар келбеш үчүн жанына эми карачкы жасап коелу. Чымчыктар жеп кетпесин деп, быйтыктар чемичкени ороп да коюшту. Анан күндөрдүн бир күнүндө Чоко ата, биздин күн караманын башы сынып, түшүп калыптыр. Демек, бышыптыр. Чемичке бышканда ошентип башы түшөт. Токто. Чемичкени адегенде кууруш керек. Май. Туз. Мына эми даяр. Эми муздаганча күтө туралы. Түшүндүм. Урушпогула. Күн караманын өскөнүнө ким себеп болду эле? Чемичкени дагы чачайын деп атасыңбы? Жок. Күн карама багайын деген ой жок.